Biz daima ошол Ош обласы 9-орунда жүрөбүз. Bu yerde hiçbir maqtana turgan bir жылышты мен көргөн жокмун да. Эгерде biz дагы Ош обласы кайрадан дагы 9-орунда кала турган болсок, сиздер моралдык ошол жерде ээлеп иштеп атканыңыздар моралдык укугуңуздар жок болот айтып коеюн. 3-чү чейрек чыгат да? Туурабы? Ошол бир эле чейрек калат экен ашактачы. Ал оюртуга кандай даяргерчиликтер болуп атат. Мына өткөндө ушул иш-чараны уюштурабыз деп уюштуруп сиздерге жардам берген ниетте агайларды эжекелер өткөн окутулган турабы. Анан балдардан ошол мектептеги балдардан ошол өртү кылып өздөрү кабыл алышкан экен ошол үчүн. Анан жыйынтыгын тааштыңыздар, бардыңыздар, көрдүңүздөр. Аябай начар, 100 балгадан жетпепти бул. Анан окуу процесси аякта бир эле чейрек калып атат бул жакта. Анан мен башында эле сиздерге тапшырма бергенмин. Сапат жагын көзмөгө алайлы депчи. Мурдагыдай жанагы мектептердин жасалганына семинар өткөзбөгүлө, андан көрө ошо балдардын билим алышы боюнча, ошолордун билимин жогорулатуу боюнча семинарлар өтөлү деп тапшырмалар берген. Эми азыр жакшы жыйынтык болбой жатат. Ошондуктан алдын ала сиздерди чогултуп дагы мынакей иштегенге дагы эле азыр болсо дагы бир аз убактыбыз бар. Эгерде иштейбей турган болсоңуздарчы. Ошону сиздер менен сүйлөшөм дедим, же кандай тоскоолдук болуп атат, эмне болуп атат? Же сиздердин өзүңүздөрдүн көйгөйлөр барбы? Ошол калганда ошолорду убайылдаган алдын ала иш жасайлы деп чакыртканым себеби ошондой болду. Муну азыр менин колумда жана тест сынаулары болуп турат, мына жерлерчи. Өзүңүздөр да тааныштыңыздар бул эмне боюнча туурабы? Каракулжа барбы? Бар. Сизби Каракулжа? Эмне үчүн 500 адамдан 145 адамга катышкандар, окуучу катышкандар? Жок, ошо өткөндө барганда окуучуларыбыз 6-чы базар күндөрү өздөрүнчө жекече даярданып багажан болот, ошондо 281 окуучу катышты ошондо. 45 эмес? 145 деп жүрөдүм. 281. Ошондо мындай кылып, эми буга катыштырганга пайда жок да, силер азыркыда ошону билип алышыңар керек да, ошо балдардын деңгээли кандай экенин. Ушундай шарт түзүп берели, ошол иштерди уюштуруп бергенге дагы силер ушуну аткарбасаңар кандай кылып чыгарасыңар, мен түшүнбөйм. Ноқат району, сиздики эмне үчүн мындай көрсөткүчтөр начар? Biz жанагы бу жерде окуткандар боюнча айыл өкмөттөргө 2 математика, кыргыз тили бөлүп окуттук. Анан буга биздин лицей гимназияларынан жанагы секлон ошол окуп аткандарыбыз катыштырбай эле жалпы баягы окуучуларыбыз катыштырдык да. Туура, ал алдыңкы жанагыдай алар катыштырбаш керек. Ал катышса дагы эле бул результат өзүңөр алдайсыңар да. Кетет да. Азыр анан эми биз Ноқат районуна ошол 17-жылдан баштап туруп Босого болдан өткөнбүз. Бул боюнча окутуубуз бар. Мисалы 2017-18 окуу жылында 112, кийинки окуу жылында 119,4, анан 117,2, пандемияда 116,4 кылып туруп биз орточо балдан өткөнбүз. Бул анча катуу иштеп атабыз. Кечээкилерде азыр төмөн болуп калды. Бул бир айда мурдагы да, кече дагы калдыра баштады да, уже кошула баштады да, результат уже бере баштады да, мисалы. Ошол бул жалпы окуучуларды катыштырды. Өзүңүз көргөндөй 1200ге жакын баланы катыштырдык биз ушул районубуздачы, баягылар кошпогондачы. Результат болот бул боюнча, биз катуу иштеп атабыз. Биз азыр ушул жанагы окуткандар, окутуп берден билим алып кеткен мугалимдерибиз бөлүп айыл өкмөттөр боюнча иштеп атат да бул боюнча. Результат болот. Перкечтер 40 окуучу, 305 окуучуну биз булар катышкан жок тестке. Булар окушууда,
Мен ойлойм, алга жылы боюнча бир топ иштер жасап атабыз. Эми проблемалар бар биздечи. Дагы андан сырткары 283 окуучу бүтүрүүчүбүз башка окуу борборлору менен даярданып атат. СЕКАМ, РЕКОП ошолор мененчи. Анан бизде ошол буларга катышпагандарын катыштырдык. Жалпы 657 катышчы, ушу 80%дан жогорураак болду, 89,3 деп атат. Бирок сиз айткандай окуу процессине биз көңүлдү көбүрөөк бөлүп атабыз, мисалы үчүн. Негизинен ошол бир эле ошо баягы даярдык эмес, баягы даярданып аткан балдар эмес, жалпы балдар боюнча дагы көбүрөөк иш алып баралы деп атабыз да. Ата тиги бүтүрүүчүлөр ошол окуу борборлору менен биргеликте 280 окуучу, 83 окуучу даярданып атат. Ошол эми сиз болбостан биз сизге ошол жерге барып ошол билим берүүнү көтөрөт деген ойдо бар жүрөт деген. Эгерде сиз ушул жерден барып ошол жерде дагы билим берүүнүн сапатын көтөрө алсаңыз анда болот айтып коеюн. Көтөрөбүз да калса. Өзгөн шаары. Өзгөн шаарында окуу жайларда даярданып атат. Алардын 60-ы 12 чогулушубузда келип презентация кылып берген Муктулектир деген Нургүл Тайыр кызынын башчылыгында шамба, жекшембе күндөрү атайын барып курс өткөрүп атат, 6 сааттан 12 саат. Бүгүнкү толугунан бул факты иш берип атат. Өзүмүздөгү атайын борбору бар, балдар билим берүү борбору. Ал жерде дагы 100 окуучубуз даярданып атат. Өзүмүздүн мугалимдерибиз. Биринчи окуучулардын аздыгы болуп калган бизде да ушундай азыр түрдүү багыттарда даярданып жүргөндөр катышкан жок. Анан кийин алайкы зонасы ошол мезгилде жол татаалдыгынан ушул алайкы зонасы келбей калган. Ал жакта 10 мектебиз бар да. Анан биз дагы Сиз мында кылыңыз, эми мына быйылкы жылы кар азыр эле жаады. Анан эч алайкы зонасында, алайкыда эч качан жол жагалган жок быйылкы жылычы. бак анча-мынча жакка жааны биз коопсуздугун эметтик да. Мында кылып алалы, мында шыртоо да алчу беречи. Аны өзүбүзчө ошол жака жөнөтөбүз. Ал эми ОРТ боюнча бизде жылда акыркы мезгилдерде ушул райондор алдыңкы эле орунда келатабыз. Быйыл дагы ишеним бар. Биз эми бул боюнча катуу дайрыктарды көрүп атабыз. Ишеним бар. Кудай калса жакшы результат беребиз. Көрөбүз, окуум жыйынтыгы менен. Кара суу. Бизде өткөн 13 февралда жалпысынан 2152 бүтүрүүчү бар. Ошол 2152 бүтүрүүнүн 804 катышты. Ал жыйынтыгын Үсөң айдан 1-2 жыл кылып албадым мен. Но бүгүнкү күндө жалпы ушул 2152 бүтүрүүчүнүн ичинен жалпысынан 800ден ашуун окуучу бүтүрүүчүлөр окуп атат. Анын ичинен СЕКОМ, Рекорд, Мунара билимге 258 окуучу Ош шаарына барып келип. Ал эми биз октябрь айынан баштаганбыз. Бизде 17 айлык өкмөттө 24 таяныч мектепте бүгүнкү күндө 305 окуучу СЕКОМ менен Рекорд окутуп атат. Ал эми жалпысынан 555 бала окуп атат. 19 мугалимди окутканбыз. Силер окуткансыңар 3 күн. Ошолор 20дан баягы СЕКОМго, Рекордко барбаган балдарды алар окутуп атат. Ал эми жалпы Алтын Тамга боюнча Кара Суу районунан 106 орто мектеп бар. Ошонун 77 Алтын Тамгага талапкер бар. Талапкерлер дагы ошол СЕКОМ, Рекорд окуп атат. Биз 2 жолу өткөрдүк. Мына биздин Түштүк региондогу тестирлөө борбору менен эмени өткөрүп атабыз. Тесттерди өткөрүп атабыз. Даярдык жүрүп атат. Буюрса өткөн жылкы салыштырмалуу ата-эне менен иштеп атабыз, спонсорлор менен иштеп атабыз. Жылыш болот деген ойдобуз. Бизде дагы 11 классы быйылкы бүтүрүүчүлөр 796, 41 мектепте бар. Буларды ушул алдын ала даярдоо боюнча дагы атайын 11 мугалимди Алай районунан атайын кошумча курстарды өткөрүп, азыр алар кошумча балдарга олимпиадага даярдык боюнча кошумча окууларды өткөрүп атышат. Атайын 11 мугалим Алай районунда ушу мектептерден барып билимин өркүндөтүп кетишкен да. Аны 14 февралда Арманас мектебинде ОРТ боюнча даярдык алдын ала даярдыкка өткөрүү боюнча 420 окуучу катышты 796дан. Алардын көрсөткүчтөрү бир аз болсо да аз кишилер алдыга жылып атат. Андан кийин мына Алтын Тамга боюнча 20 мектептен 34 окуучуну бүгүнкү күндө даярдап атабыз.
Azыр 34 окуучу ошол алтын тамга даярданат да. Чоңалай району. Саламатсызбы, Владимир Исламович. Биз Чоңалай району боюнча жалпы бүтүрүүчүлөр 11 класстан 385, анын ичинен өткөндө сиз тараптан уюштурулган тестте биздин окуучулар 350 окуучу катышкан. Анын ичинде жыйынтыгы жакшы көрсөткүч көрүнгөн. Ошону менен бирге эле биздин ОРТдан былтыр жакшы алдыңкы 200 областта 4-чү 214 бала алган окуучубуз болгон. Быйыл Кудай кааласа ошону 220 алат деген маалыматыбыз бар. Алышат окуучуларыбыз. Ал эми алтын сертификат боюнча ушундай жыйынтык, ал эми алтын тамга боюнча 12 окуучубуз даярдап жатабыз. Алар дагы окуу борборлорунда окушуп, алтын сертификатка ээ болобуз деген, алтын тамгадан алабыз деген оюбуз бар. Ошондой эле сиз тараптан өткөрүлгөн мугалимдерибиз жалпы 50 мугалим окуудан өтүштү. Алар даярдап жатышат окуучуларыбызды. Ошондой эле эң төмөнкү баа менен тесттен дагы окуучуларыбыз жакшы катышып берди, тесттин жыйынтыгына. Анан рекорд жана калемпо боюнча окуу борборлору менен тыгыз иштеп жатабыз. Быйыл ошо ЖРТдан 60%дан жогорку окуучуларыбыз деген биз өзүбүздүн маалыматыбыз бар. Мына биз сиздерге башында келгенде мен айтканмын. Биздин келечегибиз болгон ошо жаштардын билим деңгээлин көтөрүү боюнча. Мына Кыргызстан боюнча 7 облус, 2 шаар бар экен. Ошону кошкондо 9 болуп атат бардыгы. Биз дайыма ошол Ош обласы 9-орунда жүрөбүз. Бул эмне деген көрсөткүч? Ошондо мен окуу жылы башталган мезгилде ошо конференция болгондо сиздерге тапшырма бергенмин. Туурабы? Ар бир мектептин директоруна айтканбыз. Анан ошону мына жыл аяктаганда биз анан сиздерди чакырып туруп биз бир контроль кылып жүргүзүп көрөлүчү деп ушу контрольный иш кылып көрдүк эле мына ОРТнан ошол жыйынтыгын көрөлүчү кандай даяргачтык бар экен депчи. Мына көрсөттү азыр өтө төмөн. Нокат району боюнча 1-орун болуптур эми. Бул болгону эми 81 балл менен анда болуп атат. Бу жерде эч бир мактана турган бир жылышты мен көргөн жокмун да. Анан эми ошону сиздерге дагы жардам берели деп, мына агайлар менен сүйлөшүп биз ошо мектептердеги агайларды бергиле, ошолорду кайра эле силердин балдарыңар даярдасын деп ушундай иш-чара өткөзсөк, дагы эле ошолорго дагы силер жакшы колдоо кылбай, өз билгениңерди кылып жүрөт экенсиздер да, мынча айтканбайчы. Андай болбойт. ОРТ качан башталат өзү? Кайсы? Майдын 20-сы бар? Майдын 20-сы бар. Мен азыр ушул жерден пайдаланып айтып кетейин мынакей. Эгерде биз дагы Ош обласы кайрадан дагы 9-орунда кала турган болсок, сиздер моралдык ошол жерде ээлеп иштеп атканыңыздар моралдык укугуңуздар жок болот айтып коеюн. Мен сиздерди айтпайм, өзүңүздөр эле билип туруп, арыз жазып келишиңиздер керек. Биз эми ошол жерде жакшы билим, сапаттуу билим берүүнү биз уюштура алган жокпуз деп элечи. Жыйын өткөздүк. 11 класстан 385 окуучу катышты. Алардын ичинен 50 окуучу 60% даярданып жатышат. 50 окуучу катышты. Алардын ичинен 50 окуучу 60% даярданып жатышат. 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 50 окуучу 60% даяр
Ошол мен азыр силерге тапшырма беремин. Өткөндө да айтканмын. Кара Суу район боюнча 3 алтын сертификат чыгарасыздар, даярдайсыздар. Ноокат өзгөн 2ден алтын сертификат даярдайсыңар, Кара Кулжа кошулат. Араван дагы 2ден. Ошондо чоң алай менен алай 1ден алтын сертификат даярдайсыздар. Андан тышкары ар бир мектептен 1ден алтын тамга аттестатын ала турган окуучу чыгыш керек деп тапшырма берген. Ошондой эле жалпы тестирлөрүнүн орточо баллы биз жанагы босогодон өтүшүбүз керек. Мына убактыңыздар аябай аз калды. Кандай кыласыздар? Мен айткан мында көрсөткүчтөр сөзсүз түрдө болуш керек. Эми чындыгында ата-эне менен да сүйлөшүш керек бул маселе боюнча. Балдардын өзүнө биз эми акыркы мезгилде ошол билимге анча көзөмөл жүргүзбөй койдук да, чынын айткандачы. Эгерде балдарыбыз билимдүү боло турган болсо, кайсы тармакта болбосун, ишти алдыга алып кетет, туурабы? Эми караңыздар, эми болгон эми ОРТнын жыйынтыгы ошо жалпы тестирөөнү математика менен эле кыргыз тили экен да өзүнчөчү эми. Эми кантип ушу кыргыз тилинде дагы жакшы окута албасак эми кыргыз тилин өзүнүн эне тилибиздечи. Дагы кайталайм, убактыңыздар өтө аз. Тез аранын ичинде колго алышыңыздар керек сөзсүз түрдө. Анан мына айтып коеюн. Мына окуу жыл бүткөндөн кийин мектептин директорлорун дагы карайбыз. Сөзсүз түрдө. Биз көрүп атабыз, мына текшерүүгө барганда мектептин директорлорун көрүп атпайбызбы? Ошо мектепте сабак өтүп аткан мугалимдердин деңгээлине. Мына агайлар келип атат, бизде дагы бар экен агайларыбызчы. Онлайн түрүндө Кыргызстан боюнча бизден суранып дейт, биз сабак өтүп атабыз дейт. Ош обласы боюнча дейт, болгону бир 2-3 эле мугалим катышып атат дейт. Мына башка областагылар кызыгып дейт, мугалимдер көп катышып атат дейт. А биздин болгон мугалимдерибиз Ош обласы боюнча 2-3 мугалим катышты деп, мага ушундай маалыматтар берип атат. Демек биздин мугалимдерибиз кызыктар эмес экен өздөрүнүн билимини, өзүнүн билим деңгээлин жогорулатуу боюнчачы. Анан дагы кайталайм, жанагыдай мектептин жасалгылары боюнча, ремонту боюнча анда семинарларды токтотуңуздар. Биз балдардын билиминин сапатын жогорулатуу семинарлар өткөзөлү, ачык сабактарга барып катышайлы. Ошону көбүрөөк уюштуруңуздар. Эми бар жок шарттар болсо мына бүгүнкү күндөчү. Эмне үчүн биз чыга албайбыз дейм да.